1-октябрга карата өлкөдө 76 адам таж илдетин жуктурду. Ал эми бир суткада 99 адам илдеттен сакайып чыккан. Каза болгондор катталган жок. Бүгүнкү күндө стационарларда коронавирустан 436 бейтап, амбулатордук түрдө 779 адам дарыланууда. Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 178 608 адам коронавирус жуктурган. Алардын ичинен 173 305 киши айыгып чыкса, 2607 адам каза болду. Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук шайлоо комиссиясына 28 ноябрда өтө турган жогорку кеңешке депутаттарды шайлоого 62 талапкер өзүн көрсөтүү жолу менен катышуу ниетин билдирди. Алдыдагы парламенттик шайлоо Конституциянын негизинде иштелип чыккан шайлоо мыйзамына ылайык өткөрүлөт. Анда жогорку кеңеш 90 депутаттан туруп, алардын 54-ü партиялык тизме жана 36-сы бир мандаттуу округ аркылуу шайланып келет. Ош облусунун Кара Суу районунун Нариман айыл өкмөтүнүн башчысы менен Кара Суу районунун кадастр мамлекеттик мекемесинин мурдагы жетекчисинин милдетин аткаруучусу кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалымат кызматы билдирди. Кармалган жарандар жеке кызыкчылыктарын көздөп, Нариман айыл аймагындагы айыл чарба багытындагы жерлерге жеке турак жай куруу үчүн мыйзамсыз сатууну узак убакыт бою жүргүзүп келишкендиктери аныкталган. 30-сентябрда аларга кылмыш жасагандыгы жөнүндө билдирүү берилип, УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда бул ишке тиешеси бар адамдардын бетин ачуу үчүн бардык зарыл болгон иш-чаралар жүргүзүлүүдө.